Жалал-Абад шаарындагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген инсандар өздөрүн коомдогу активдүү жарандар катарына кошуу аракетинде. Ал үчүн колдон келген өнөр таланттарын тартуулап, мүмкүнчүлүктөрүбүз көп, жада калса чексиз деген ураандын астында чексиз мүмкүнчүлүк иш-чарасын уюштурушту. Бул иш-чарага бийлик жана коомчулук өкүлдөрү катышты. Чынара Кайназарова уулу эко 2015-жылы жол кырсыгына кабылып, ден соолуктарынан жабыркап майып болуп калышкан. Бирок мүңкүрө үйдө отуруп калбастан өзү чач тараш, кол өнөрчүлүктүн бардык түрүн үйрөнүп, уулун болсо музыкалык аспаптарды черткенге, ырдаганга үйрөтүүчү иримдерге катыштырып келет. Сулуулук салонунда иштебесе да, чеберчилигин сатыкка чыгарбаса да, кезекте турган дайымкы кардарлары бар. Мага соцзащита ушу Данакер коом менен тааныштырды. Жаңы жашоого умтулуу, кантип жумуш, отуруп жумуш кылуу да. Ошол жумушта ушу эжелер менен тааныштым. Окутту, бекер окутушат, үйрөтүшөт. Кантип тыйын табышты аракетти да, мынтип айтканда тиричилик кылышыбыз керек. Эмгең бийик сортодой, меримиң төгүп койгондой, учурган канаттарыбыз, көкөлөп учуп барабыз. 3 айдын ичинде гурларды үйрөндүм, көп немелерди, күйлөрдү үйрөндүм. Бүгүнкү күндө майыптардын коомдук бирикмелери областын көпчүлүк район шаарларында ар башкача аталышта бар. Жалал-Абад шаарындагы Данакер коомдук бирикмеси болсо, областтагы бардык мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды топтоп, алардын өнөр таланттарын жумурай журтка тартуулады. Ал эми ошондой эле бүгүн филармониянын залына ошо жергиликтүү бийликтеги органдагылар, мектеп мугалимдери, жесаттар, ошондой эле мекеме ишканалардын баардыгы ушу биздин кичинекей чакан чыгармачылык кечебизге баардыгы келип олтурушат. Мүмкүнчүлүгү чектелген инсандардын ийгиликтери ыр-бий, кол өнөрчүлүк менен гана чектелбейт. Алар спорт жаатында да активдүү. Кол күрөш боюнча 3 жылда эле республикалык спартакиадада 14 алтын медалды, 5 жолу Азия чемпиондугун, дүйнөлүк деңгээлде 1 күмүш жана 1 коло медалдарын багындырууга жетишкен. Мамлекеттин желегин желбиреттүүгө сыймыктанам. Албетте оозго алынаарлык жетишкендиктеринде жергиликтүү бийликтин колдоосу чоң. Жалал-Абад шаар мэриясы быйылкы жылдагы мүмкүнчүлүгү чектелгендерди коргоо күнүнө карата 634 адамга 500 сомдон акчалай белек тапшырууда. Жергиликтүү бюджеттин эсебинен 634 адамыбызга жана ошондой эле көзсүзгө мүмкүнчүлүгү чектелген жана балдардын психоневрологиялык клиникасына дагы жардамдарыбызды көрсөтүп келебиз. Бул жалпы эсебинен 342 миң сом каражат бөлүнгөн. Буюрса булар дагы өз убагында бардыгына жеткирип, дагы мындан нары дагы жакшы ийгиликтерди коштоосуна биз тилектешпиз. Эске сала кетсек, Данакер майыптар бирикмеси 2010-жылы түзүлгөн. Ал эми Жалал-Абад шаарында 1114 ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Аларга ай сайынкы акчалай жана башка камкордуктар каралган. Роза Акматжан кызы, Аскарбек Сабаев, Жалал-Абад шаары.